Саламатсыздарбы? Ашкана KG каналына кош келипсиздер. Бүгүн биз сиздер менен оңой жасалуучу ашказанга сиңимдүү жана пайдалуу кашаларды чогуу даярдайбыз. Сиздер үчүн биз өзүбүз көп колдонгон дандын 5 түрүн чогултуп алдым. Биринчиси бул кадимкидей эле сулуу, бирок көп убакытта даяр болгондугун сатып алышыңызды сунуштаймын. 4-5 мүнөттө даяр болгон сулуу да өтө деле пайдасы жок. Экинчиси жүгөрү дан, түсү ушундай сары болот. Рационуңузга кошуп, кээде жеп турсаңыз дагы сиз үчүн пайдалуу. Үчүнчүсү бул арпа дан. Бул дандан дагы биз кээде каша жасап колдонуп турабыз. Төртүнчүсү бул биз жакшы көргөн таруу даны. Таруу дандан бозо дагы жасасак болот. Жана бешинчиси бул гречка. Гречканы баардыгыбыз билебиз. Бул дагы өтө пайдалуу ашказан ден соолукка. Каша дамдуураак болуш үчүн мен 2 данды бириктирип жазайм. Бүгүн болсо арпа дан жана таруу данынан жазайм. Ар бир дандын жазуу ыкмасы бирдей эле. Бүгүнкү видеодогудай калган дандардан да жазсаңыз болот. Табага салып, таза суудан куюп, 3-4 жолу суубуз тазарганча жууп алабыз. Таза кылып 4-5 жолу жууп алдым. 5-6 саатка сууга чылап койсок, зыян заттары кетип калат. Кечинде ушинтип жууп, чылап коюп, эртең менен каша бышырсаңыздар болот. Эми болсо кадимки эле казанга салып, же болбосо түбү калың кастрюлга салып, 1 литр суу куюп бышырып алам. Болжол менен жарым саатта даяр болот бардыгы. 35-40 мүнөттө бышты. Бир аз муздатып алдым кашаны. Ушундай коюу 4-5 адамга ылайык каша болду. Ушундай кичинекей чыны менен бир чыны таруу жана бир чыны арпа бышырган болчумун. Кашабыз даяр. Бул кашага биз сүт кошпойбуз. Ошондуктан бул каша пайдалуу болуп эсептелинет. Сүттүн ордуна тоюмдуу жана даамдуу болуш үчүн биз жакшы сары майдан жана жакшы балдан кошуп аралаштырып алабыз. Жана бышырып жатканда чым-чым туз кошуп койсок дагы даамдуу болот. Эми болсо баардыгын аралаштырып алабыз. Балды бир аз муздатып туруп кошуңуз. Мынакей ушундай оңой жол менен эле даамдуу пайдалуу кашаны даярдап алдык. Жакшылап аралаштырып алып, үстүнө жаңгак, жүзү, мейиз, өзүңүз каалаган даамыңызга, татымыңызга жараша кошумчаларды кошуп алсаңыз болот. Ал эми ушул эле кашаны дагы бир башкача даярдоо ыкмасы менен бөлүшүп кетейин. Ушул эле кашаны суюгураак кылып алып, биз блендерге салып, эзип алабыз. Негизи эле рациондон сүт азыктарын, кондитер азыктарын, кумшекерди, куурулган тамактарды жана семечка майдын ордуна сары май колдоно баштаганда биздин ден соолугубуз жакшыра баштайт. Негизи эле дан ичеги карынга пайдалуу. Ал эми ичеги карындарыбыз таза болсок, көп оорудан биз алыс болобуз. Ушундай суюгураак кашаны үй-бүлөбүз менен аябай жакшы көрөбүз. Жана жаш балдарга дагы быламык аталанын ордуна берсеңиздер болот. Сиз күнүнө каша жейсизби же жебейсизби? Кандай кошумчаларды кошосуз? Комментарийге жаза кетиңиз. Видео пайдалуу болсо лайк басыңыз, досторуңуз менен бөлүшүңүз. Бирге болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.